сетевой бизнестин шарият боюнча бардыгы эле арам боло бербейт деген кандай карайсыз? Ушундай халал сертификат болобу? Чоңкон кымчыйба дейт. Сетевой маркетинг боюнча биз али чындап айтканда профессионал, компетенттүү ой али жок. Тилекке каршы бул ислам экономикасы менен мындай бир тогошкон маселелердин жаңы бир көрүнүшү. Ошондуктан бул жөнүндө бир мындай бир профессионал жана компетенттүү ой айткан али адис деле жок. Мен Кыргызстан эмес, деги эле дүйнө жүзүндө адистердин али жок. Эмнеге? Анткени сетевой маркетинг бул күн сайын жаңы өзгөрүп турган бир соода инструменттери. Мен билгенден сооданын эки түрү бар. Дүкөндөгү соода, биз дүкөнчүгө өзүбүз барабыз, өзүбүз дүкөнгө барабыз, жана бир нерсени алып дүкөнчүгө акчаны төлөп кетебиз. Экинчиси ошо сетевой маркетинг. Дүкөнчү бизге келет. Соодагер бизге келет, жана товары жөнүндө маалымат берип, анан биз кааласак алабыз. Дүкөнгө барганда биз жалдырайбыз дүкөнчүгө, сетевой маркетингде дүкөнчү бизге келип жалдырайт. Айырмасы ушунда. Бул бирок дүкөндө деле, мисалы үчүн бизде мындай шарттар болсо арам деп сетевой маркетингди эгерде алымдар түшүндүрсө, ошол эле шарттар жөнөкөй дүкөнгө да түшөт. Мисалы үчүн жөнөкөй дүкөндөн да соода кылуу арам болуп калган учурлар бар да. Бирок эмнегедир биз ушу жөнөкөй дүкөндөрдө соодага маани бербегенибиз үчүн жөнөкөй дүкөндөгү сооданы адал деп ойлоп ала беребиз. Эгер ушундай сетевой маркетингге караган такыбалык менен жөнөкөй дүкөнгө карасаңыз, эрден деле арам маселелер чыгат. Ал дүкөндөн да соода кылуу арам болуп кала турган моменттер бар. Сетевой маркетинг бул жалпысынан арам деген туура эмес. Мен муну кабыл болбосун, биздин кээ муну мен толук изилдебей, шашмалык менен жооп берилген деп эсептейм. Билбейм, адеп сетевойдо иштегендер келип кыжырына тие бергененби же билбейм, ошентип бир жактуу арам деп берилген тыянак туура эмес. Анткени спорт арамбы десе, спорт арам эмес. Спорт жалпысынан арам дейиш туура эмес. Адал түрү бар спорттун, арам түрү бар спорттун. Мына ошондой эле сооданын да адал түрү бар, арам түрү бар. Сетевой маркетинг сооданын бир инструмент болгондуктан анын кээ бир сетевойлор арам, кээ бир сетевойлор адал. Сетевойлордун комбинациясын карай турган болсок, сетевой өзү эки нерседен турат. Товары жана анын соодасы. Эмне деп коет? Маркетинговый план. Эгерде товары арам болсо, бүттү, сетевой арам. Соодасы адал болсо деле. Эгерде товары адал болуп туруп, маркетинг арам болсо, бул да арам. Эгер товары адал, маркетинги адал болсо, бул адал. Ошондой комбинацияларды карап туруп анан эми муну биринчи адам алган акчасы адал, экинчи адам алган акчасы арам, бул да туура эмес, үстүртөн берилген нерсе. Биринчи катмар алган адал болсо, демек ал 99 катарга чейин адал болушу керек. Эгер экинчи катардагысы арам болсо, мунун 99 катары жана нөлөбөй катары да арам болот. Шариатта эгерде мен туура билсем, эгер мен туура түшүнгөн болсом, арамдын катары эмес, арамга алып баруучу нерсенин өзү да арам болуп эсептелет. Арам нерсе жөнүндө сүйлөштүн өзү арам болуп эсептелет. Эгерде анын экинчи эмес, 99 катмарында да арам боло турган болсо, анын биринчи катмары да арам болуп эсептелет. То есть өзүң алганың адал, анан кийин сенден кийинки адамдардан алганың арам дегени бул туура эмес. Арактын үстүн ичсең болот, түбүн ичкен болбойт дегенде. Эгер арам болгон нерсе жөнүндө жарыя кылуунун өзү да арам болуп эсептелет. Анын биринчи катмары эмес. Эгерде маркетинг планды караганда, кайсыдыр бир деңгээлде, биринчи деңгээлдеби, 10-чу деңгээлдеби, 20-чы деңгээлдеби арам табыла турган болсо, бүт маркетинг арам болуп эсептелет. Үстүндөгүсү адал болуп калбайт. Бүт маркетинг арам болуп эсептелет. Бул биринчи. Демек, эгер биз үстүнкүсү адал деген болсок, демек бүт маркетинг адал дейишке туура келет. Кээ бир биздин ушу адистерибиз ушундай тыянак чыгарганда, сетевой маркетинг менен пирамиданы алмаштырып алган учурлары бар. Пирамидалар бар. Турган турпаты менен арам болгон. Алар да сетевойдун элементтерин иштетет. Сетевой деген бул желе. Муну интернетте сет деп аталат. Интернетте сет. Фрунзе дүкөндөрүдө сет. Желе. Фрунзеде бир канча желе менен сатат. Заводдун өзүнөн эч ким сатып албайт аны.
дистрибьюторлер аркылуу таратылат. Ушул да желе болуп эсептелет. Сет деген нерсе. Ошон үчүн жалпысынан желени арам дейиш туура эмес да, сода желесин. Нарында бирөө картошкасын алып келтирип, бул оптовикке берип, оптовиктен наркы боштогу оптовик алып кетсе, бул желе бул. Муну кантип арам дейт? Демек, ар бир маркетинг өзүнчө каралыш керек. Анын үчүн компетенттүү ийримдер иштеш керек. Компетенттүү светтик экономиканы түшүнгөн, жананы ислам мейкиндигине которуп бере алган, жана ислам мейкиндигиндеги бир гана соода эмес, экономика жана финансы маселелерин түшүнгөн адистер керек. Экономика башка, финансы башка, соода башка. Соодага берилген өкүмдүн бардыгы экономикага берилген өкүм эмес. Экономикалык өкүмдөр саясий өңүттөн да пайда болот. Анын да экономикалык мазхабтар бар. Экономикалык өкүмдөр чыгарган мазхабтар пайда болду. Паланча деген алым деп, жана ислам банкингтер бар. Кайсысы бир алым мындай болсо туура, мындай болсо күмөндүү деп фатваларын берген өзүнчө мазхабтар, экономикалык мазхабтар пайда болду. Акыйда мазхабтарында эле, фых мазхабтарында эле экономикалык мазхабтар пайда болду. Ошондуктан бүгүн ушул нерсеге тыянак берип аткан биздин урматтуу адистерибиз өздөрү ушул маселеде соода өкүмүнөн бердиби, финансы мунарасынан карадыбы, экономикалык мунарадан карадыбы, кайсыл алымдын кайсы пикири менен карады, ушул нерселерди карабаса караңдар, мүмкүн да кээ бир сетебойлор бар экен, затында адал, маркетинги да адал, товары да адал. Аерде иштеп аткан бир катар миңдеген мусулмандар бүгүн айдан чыгып кетти. Мунун ким жоопкерчилигин берет? Ошол эле учурда үстүндөгүсү адал, астыкысы арам деп койсо, бул биздики адал экен деп канча сакалча менен жолукчан иштеп жүрөт. Арам маркетингтерде. Ошондуктан мен ойлойм, бул маселени кайра карап чыгуу керек. Атайын ийримдерди түзүү керек. Ошону муфтият өзүнүн жоопкерчилиги менен уюштуруп, компетенттүү адистерди отургузуп, ар бир Кыргызстанда иштеп аткан сетебойду өзүнчө экспертизадан өткөрүп, тыянагын берсе, мен ойлойм, дүнүйөлүк аренада, дүнүйөлүк мейкиндикте Кыргызстан ислам өкүмдөрүнүн экспертизасы боюнча алдыга чыгат эле. Мен ойлойм, эгерде муфтият бул демилген алса, аябай сонун болмок. Эми көрөбүз, айтканга аракет кылабыз, балким болушат. Ошондуктан бүгүн сетевой маркетинг маселеси Кыргызстанда ачык. Бирок бул деген нерсе сетевойдо иштеген ар бир эле өзүнчө алым болуп, өзүнчө эле чыгара бербеш керек. Шарияттын өзүнүн өкүмдөрү бар. Жана муну шариятты билген биздин алымдарыбыз бар. Калыс алымдарыбыз бар ушул маселеде али өзүнүн оюн айта элек. Ошолор менен отуруп, жабык болсо да отуруп, алардан калыс оюн сурап, анан иштеш керек. Болбосо, мисалы үчүн кээ бир кафелерде бар, биз сакал сертификаты деп коебуз. Бир сакалчан ажекен алып келишет да, ошол жерге тамак берип, анан кийин аны сүрөткө тартып, мына биздин кафеде паланча ажы оокат жейт деп, ошону сертификат кылып чыгарып аткандай эле сетевиктер да, мына бизде паланча молдоке, паланча мынакей бизде сакалчандар бар, жоолукчандар бар деп, ошону сертификат кылып алганда аябай көп сетевойлор бар. Мен өзүм да бир катар сетевой соода менен мамилем бар. Бир сетевойдо өзүм иштейм. Жана мен аны толук текшерип, өзүм көзүмөн өтүп, мен иштейм, аны жашырбайм деле, аерден иштегениме сыймыктанам деле. Бирок бирөөгө таң кулабайбыз. Мен өзүмө жана үй бүлөмө керектүү деңгээлде иштейм. Мен ошондуктан бул маселени тыгыз билгеним ошондуктан. Демек, ислам шариятынан бүтүм чыгарганда өтө көп кырдуу жоопкерчиликтер бар.